Ысрайыл уулдарынын уруу башчыларына Муса мындай деди: Теңир мындай буйрук берди: ким Теңирге убада берсе же өзүн өзү тыюуга сөз берип карганса, анда ал айткан сөздөрүн бузбасын, оозунан чыккандын баардыгын аткарсын. Эгерде Теңирге аял убада берсе же жаш чагында атасынын төрүндө жүргөндө өзүн өзү тыюуга сөз берсе, атасы кызынын убадасын же өзүн өзү тыюуга сөз бергенин угуп макул болсо, анда кызы баардык убадасын орундатсын, өзүн өзү тыюуга берген сөзүн аткарсын. Эгерде атасы аны угуп бирок тыйып койсо, анда кызы убадасын, өзүн өзү тыюуга берген сөзүн аткарбай эле койсун. Теңир кызды кечирет, анткени аны атасы тыйып койгон. Эгерде ал кыз күйөөгө чыгып кетип, анын мойнунда өзүн байлаган убадасы же оозунан чыккан сөзү калса, аны күйөөсү билип макул болсо, анда аял убадасын орундатсын, өзүн өзү тыюуга берген сөзүн аткарсын. Эгерде күйөөсү билип ага тыюу салса, анда анын мойнундагы убадасын же өзүн байлаган оозунан чыккан сөзүн жокко чыгарган болот. Ошондо аялды Теңир кечирет. Жесир аял же күйөөсү менен ажырашып кеткен аял кандай гана убада бербесин, өзүн өзү тыюуга кандай гана сөз бербесин, баардыгын аткарсын. Эгерде аял күйөөсүнүн үйүндө убада берсе же өзүн өзү тыюуга сөз берсе, аны күйөөсү угуп макул болуп тыюу салбаса, анда аял баардык убадасын орундатсын, өзүн өзү тыюуга берген сөздөрүнүн баарын аткарсын. Эгерде күйөөсү угуп аларды жокко чыгарса, анда аял оозунан чыккан баардык убадаларын жана өзүн өзү тыюуга берген сөздөрүн аткарбай эле койсо болот. Аны күйөөсү жокко чыгаргандыктан Теңир аны кечирет. Баардык убаданы жана өзүн өзү тыюуга берген баардык сөздү аялдын күйөөсү беките алат жана жокко чыгара алат. Эгерде күйөөсү ал тууралуу уккандан кийин көп күн өтсө да унчукпай койсо, анда ошонусу менен аялынын убадасын жана анын мойнундагы өзүн өзү тыюуга берген сөзүн бекиткен болот. Анткени ал тууралуу уккандан кийин да унчуккан жок. Эгерде аларды уккандан кийин жокко чыгарса, анда ал аялынын күнөөсүн өз мойнунан алган болот. Күйөөсү менен аялдын ортосундагы жаш чагында атасынын үйүндө жүргөн кыз менен атасынын ортосундагы мамиле тууралуу Теңирдин Мусага осуяттаган мыйзамы ушундай. 31 бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: Ысрайыл уулдары үчүн мидияндыктардан өч ал, ошондон кийин өз элиңе кошуласың. Ошондо Муса элге кайрылып мындай деди: Мидияндыктардан Теңирдин өчүн алыш үчүн мидияндыктарга каршы чыгууга өзүңөрдүн араңардан адамдарды куралдандырып согушка камдагыла. Ысрайыл урууларынын ар биринен 1000 киши чыгарып согушка жөнөткүлө. Ошондо 1000 деген Ысрайыл элинин ар бир уруусунан 1000ден 12000 куралдуу жоокер согушка бөлүндү. Муса ар бир уруудан 1000ден алып, аларды согушка жөнөттү. Алар менен кошо ыйык кызмат кылуучу Элазардын уулу Пинехасты да согушка жөнөттү. Анын колунда ыйык идиштер жана белги берүүчү сурнай бар эле. Ошентип Теңир Мусага буйругандай, алар мидияндыктарга каршы согуш ачып, алардын баардык эркек аттууларын кырып салышты. Өлтүрүлгөндөр менен кошо Мидияндын 5 падышасын Эби, Рекем, Сур, Хур, Ребаны кошо өлтүрүштү. Бейордун уулу Биламды да кылыч менен өлтүрүштү. Ал эми мидияндыктардын аялдары менен балдарын Ысрайыл уулдары туткундап алышты. Алардын бодомалын, короо койлорун, мүлкүн олжоолоп алышты. Алардын карамагындагы шаарларды, айыл кыштактарды өрттөп жиберишти. Тартып алгандарынын баарын, бүт олжоону, малды, туткундап алган адамдарды алып кетишти. Алар туткундарын, олжоолорун тартып алгандарын Жерихонун маңдайындагы Иордандын боюнда Маап түздүгүндө жайгашкан Ысрайыл уулдарынын жамаатына жана Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазарга жеткиришти.